саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Эми жер боюнча чалып аттым эле, жер сатылат деп. Ооба, сатылат. Канча жер бар? 5 сотик бар, 5 сотик. Канча деп атасыздар? Билген енді 3 миллионга берсек керек. Жер өзү пустой эле 3 миңби же эмне бирдеме барбы? Жоқ, пустой 8ден койганбыз, шагал төкүп койганбыз, келген проектini ham тизип койганбыз, таяр. Ошондо жерде эч нерсе жок, просто так жер үстүндө шагылы бар, анан проект түзүлгөн 3 миллион, Ооба. Сиздин аты жөнүңүз ким эле? Меникиби? Атабек. Ошондо Аравандын кайсыл жерине барам мен? Адрес? Араванга мен үйүмө келсеңиз, мына Байнсан алда жашайм мен, центрда. Ошо адресиңизди айтсаңыз, мен унутуп калам да, жазып алайын. Сиз кайерден келесиз азыр? Мен Оштон барам да. Оштон келесиз. Ооба. Оштон келгениздечи, Араванга түшкөнүздө кувет деген заправка бар. Односторонний нет? Ошо 10 жакка жүрөт. 10 жакка жүргөнүздө больница бар. Сразу больница келет. Больницадан өтүшүңүзгө Балажан деген 2 этажный магазин бар. Ошо магазинде отурам мен. Ал неге бир аз түшсөңүз болбойбу? Кымбатыраакпы бир аз дейм. Эже келип көрүшүң, кичине келиштирип берем. Ал кызыл китеп, документ бүт барбы? Бар. Баардыгы так. Так коюлат. Аны эмнеге сатып атасыздар? Тынч элеби же мен кийин алып алып проблема болбоймбу? Жок, мен өзү үкөмгө алгам дейм уну. Укам унабай атат жерге, мен центрда жашайм. Центрдан алып бересиң дейди. Болупту дедим, мен центрдан 1 сотигини 1,5 миллиондан 3 сотик төлөшүп койгонмун. Шуну сатып атам эже. Шуну сатып алып беришим керек шуну. О, Араванда өтө кымбат да, 1,5 миллион жаз 1 сотигин. 1 сотик. 3 сотик 4,5 миллионга алыптыр. Ал илажы жок. Ошого сатып атам. Араванда жер кымбатпы, Араванда? Араванда жер кымбаттап атабы? Араванда кымбат да жер. Канчадан болуп атат центрда? Центрда 1 сотик жер 1,5 миллион да азыр. 1 сотик жериң 1,5 миллион болуп атабы? Мен 5 сотик 3 миллион койдум. Келишип калса кичине түшүп бере берем. Эми просто у жерде центрдан юкарыраак да, учи. Лекин Араванский тим болот у жер. Толтурулат, полный. Ал немеде проблема жок, документтерди алганыңызга канча болду? Менге 3 жыл болду да, 3 жыл 4 жыл болду да алган. Уну сиз нотариуске барып, текшертирип, нема кылып алабыз? Проблемасы жок. Барып текшертиребиз. Нема сурооңуз болсо берсек, нотариуске сизге жооп берет. Макул болуптур. Ушул номерде WhatsApp'ыңыз барбы? Бар. Макул, байке, байланышам. Араван районундагы Достук айыл өкмөтүнө келдик. Дал ушул Достук айыл өкмөтүнөн токтомдор чыгарылып, жер берилет. Жерди кандай инсан алат? Жерди мен жакырмын. Менин азыркы учурда жерим жок, өкмөттөн берилген жер жок. Ошондуктан жер алам деп бул жерге справкаларды бүт баарын тактап алып келишет дагы. Дал ушул жерден токтом чыгарып, токтомдун негизинде госреестрге барып кызыл китеп жасатышат. Бүгүнкү күндө дал ушул жерден берилген жер эмне себептен 3 миллион сомго сатылып жатат. Бирок ал жер 10 миң сомго алынган. Дал мына Достук айыл өкмөтү. Өкмөт тарабынан берилген жерге 3 жылдын ичинде курулуш тургузууга тийиш. 10 жылдан кийин сатып жиберүүгө мүмкүндүк берилет. Ал эми кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн сатууга чечим чыгарган болсо, өкмөттүн ишеничине кирип, мен жакыр үй бүлөмүн, же бир тууганыма, же иниме алып берем деп жалган ар кандай сөздөрдү токуп, өзүнүн кызыкчылыгына иштете турган болсо, өкмөт бул жерди кайтарып алганга милдеттүү. Açık gel. Самое
Мен сіздерге келгенімнің себебі деги эле бул айыл өкмөттөн жер берилет да, токтом айыл өкмөттөн биринчи чыгат, ал жерге кандайдыр бир документтер чогултуп алып келет да, кандай инсандарга жер берилет демекчи. Ошол суроолорго так анык жооп берсеңиз, анан сөздүн аягында мен сизге түшүндүрмө берейин. Сиздин аты жөнүңүз ким, бул жерде ким болуп иштейсиз дегендей. Мен şu Aravan rayonu Dostuk Aylık Hükümeti'nin başçısıyım. Qanday жер boyunca so'rab atasız, men hozir tak bilib olayım. Bizde jeke menchikке beriluvchi 177-to'xtom bilan yer bor, arendaga beriluvchi yer bor, munisipallik yerler bor, tam joyga beriluvchi yerler bor. Мен сурап атканым тиги мен үй салам деп алган жер, ал жер канча жылда сатылыш керек, жана ошондой эле ал жер өкмөткө канча сумма төлөп алынат? Ар бир Кыргызстан жараны ömründe bir жолу акысыз жер алганга өкмөттөн укуктуу. Бүгүнкү күндө биздин Достук айыл өкмөтүндө 4000'e жакын арыз катталган там joy боюнча. Biz 2020-жылы 58 гектар жер трансформацияланып 383 там joy спискасы түзүлүп туруп, ошо очерк боюнча биринчи şu bayağı to'g'liq yetimlarga, andan жаңы to'xtom boyuncha 177-to'xtomga жаңы punkt qo'shilgan. Shu bir uy buloda bir yashagan жерде 4 kelin, 3 kelin yashagan yerlarga shu komissiya qarab chiqib turib, shuni irеттеп, комиссияның qaroosidan o'tgandan keyin tom joy berilgan. Эгерде мен мисалы ошол жердин жараны болсом, жер алгым келсе, өкмөткө келип менин моундай эми жакыр семья экенимди түшүндүрүп берсем, эгерде мен ушул жерде жашап алып калсам, мисал да бул, ошондо өкмөткө канча акча төлөп алам? Өкмөткө акча, бир сом акча төлөнбөйт, бизге акча төлөнбөйт. Комиссия карап чыгат, себеби бизде 92-жылдан бери арыздар катталып турат. 92-жылдан бүгүнкү күнгө чейин по очерк боюнча баягындай үй бүлөлүк шартын карайт, атында үй барбы жокпу аны карайт. Ошо 177-токтомдун бардык пункттарга көңүл бурулат. Андан соң комиссия, азыр бүгүнкү күндө биздин комиссия үймө-үй дагы текшерип, ошо маалый комитеттери менен, женсоветтери менен иштеп, шартын үйрөнүп, протокол түзүлгөндөн кийин, анан бизде трансформацияланган даяр жер болсо, анын ошонун сесиминде токтом чыгат, ага акча төлөнбөйт. Акча архитектурага төлөнүшү мүмкүн, анын өзүнүн услугасы бар, козурашуу ишкана. Азыр тиги эмеге архитекторго, госрегистрга эмес, архитекторго? Госрегистрге дагы төлөнөт, сабап баягындай кызыл китап алганда алар дагы услугасы бар, алар козурашуу ишканада. Алардыкин точно канча сом алышын билбейм, бирок ошолго төлөнөт, лекин айыл өкмөткө 1 сом акча төлөнбөйт. Ал эми ошондо айыл өкмөткө акча төлөнбөйт экен, мен эгер үй салам деп ушундай кылып ала турган болсом, ал жер сатууга чыгыш керек, чыкпаш керекпи? Мисалы, ошо вопросуңузга бир жооп берейин мен. Ошо бизден чек алган жарандар аны жеке өзүнүн мүлкү болуп калат да. Көпчүлүк арызданып келет да, ушул ана жакында там joy алды, анан сатууга чыкты. Бирок биз ага киреше албайбыз. Сабап анын мүлкү, аны кааласа сатат, кааласа сатпайт. Бирок биз дагы элдин сөзүнө карап туруп, кичине кызыгуу иретинде сурашка аракет кылып көрдүк. Мен 2-3 жаран менен сүйлөштүм. Сизге мына баягы муктажмын деп келдиңиз. Ана там joy берилди, неге саттыңыз? Бүгүнкү күндө дейди, мени дейди, там joy салганга дейди укугум жок, анакам жок дейди, мүмкүнчүлүгүм жок. Ушуну сатсам, мени ака-үкөлөрүм кичине кошуп менге квартира, дом алып беришет экен. Сабап ал жерге үй салганга ушунча акча кетет экен деген баягындай сөздү айтты, анан унчук калбай калдым. Анан дагы бирөөсүгө айтсам, туура дейди, мага ушу өтө зарыл эле, анан бир тууганымы, атамы дейди, почкасы баягындай болуп калып дейди, акча каражат жетпей, аны сатышка мажбур болуп калдык деген суроолор менен өзүнө акташат аларчы.
Мисалы мынандай да, өкмөткө келдим, мен ушул жердин жаранымын деп кайрылдым, мага жер бериңиздер, мен өкмөттөн жер алганга укуктуумун, өмүрүмдө бир жолу деп кайрылып келдим, сиздерден токтом чыкты, жерди алдым, ал жерге үй салуу боюнча келдим да менчи. И анан ал жерде өкмөткө мыйзамдын талабы боюнча 10 000 сом өлчөмүндө төлөп жерди алдым. Бирок мыйзамдын талабы жок, мисал катары сизге түшүндүрүп берип атамын да. Анан ал жерде мен мисалы үй жай, турак жай салбастан сиздердин ишеничиңиздерге кирип, эгер сатып жиберсем, же сатыкка чыгарсам ал жер кайтарылабы? Жок, кайтарылбайт. Кайтарылбайбы? Жок. Себеби Кайтарганга мүмкүнчүлүк жокпу? Себеби ал мыйзамда каралган эмес. Сабабы мен сизге башында белгилеп кеттим. Ар бир Кыргызстан жаранынын өмүр бою бир жолу өкмөттөн акысыз жер алган укугу бар. Ал алгандан кийин аны жеке менчиги болуп калат. Андан кийинки тагдырына биз аралаша албайбыз. Эгерде анын байлыгы болсо, байлыктарын бүт баарын текшериш керек да, комиссионный же текшерип анан берет да. Бизде андай полномочиялар жок. Анын байлыктарын текшерүү боюнча бизде жок. Жок, эми анын үйү барбы, жери барбы деген сыяктуу. Обязательно. Ал себеби мен ал сизге айттым, 177 токтомдо конкретный көрсөтүп койгон. Акыркы 5 жылда, 5 пунктунда, 7 пунктунда акыркы 5 жылда анын атында эчтеке болбош керек. Ал мурда мамлекеттен жер алган эмес болуш керек. Аны комиссия текшерет, үйүнө барып текшерет, баягы маалай комитеттер менен бүгүнкү күндө муктаждыгын тактайт. Анын протоколго онун бардыгы жазылат. Анан 13 комиссия кол коет. Кол койгондон кийин анан токтом чыгат ага. Тиги эмеде жанагы Араван Сити деген курулуш жүрүп жатыптыр. Ошол жерде сиздерден өкмөттөн берилген жерди бир жаран 3 миллион сомго сатып жатат да. Азыр Кыргызстан боюнча 3 миллион деген сумма жок, биринчиден. Экинчиден, буну биз тактап келгенде өкмөткө катталып 10 000 сомго гана алган экен. Ооба, архитекторго 10 000 төлөп, баары өкмөттө иштейт да, бүт баары элечи. Өкмөткө төлөнөт да баары бир. Ошондо 10 000 сомго алган жерин эмне себептен 3 миллионго сатылып жатат. Бирок аны текшерип келгенде ал үй, турак жай саламын, ушундаймын деп алган экен. Бирок ал мырза бүгүнкү күндө магазинде иштейт экен, магазини бар экен, өзүнүн жетишерлик дүнүйөсү бар экен, эми үй жай башка дегендей. Андан тышкары могу жакта жесирлер бар, жетимдер бар, канчалаган жетишпеген семьялар бар. Ал эмне себептен ошол жетишпеген семьяларга эмес, тиги бүт баары жетиштүү инсанга берилди деген суроо. Аны мен 3 миллионго сатылат дегенди эми сизде угуп атам, менде андай маалымат жок экен. Ал кайсы жарандыгын дагы билбейм. Бирок ошо жаранды ошо там жай алганга укугу барбы жокпу, ушуну мага айтсаңыз, ушуну барып жеринде көрсөк, ал комиссия чечкен аны. Ошондой баягындай өчүртүдө турган, ошондой бүгүнкү күндө муктаждык спискасында турган үйүндө ошо 3-4 келини бар семья болуп чыгат. Себеби баягындай колунда бар бай, магазиндары бар адамга биздин комиссия бербейт. Себеби буну керектүү органдар кайра текшерди, анан иликтелди. Аны дагы азыр фамилиясын айтсаңыз дагы биздин комиссия чогуу барып туруп, ошону жайында көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок баягы 3 миллионго сатылды деген сөздү мен укпапмын, ал боюнча маалыматым жок экен. Бир соттик жериң 1,5 миллион болуп атабы? Мен 1 сотик 3 миллион койдум. Келишип калса кичине түшүп бере берем. Эми бул просто у жерде центрдан юкарыраак да, учи. Али лекин Араван Сити болот у. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, биз бул жерде Достук айыл өкмөтүнө келдик. Айыл өкмөтүнө келип, айыл өкмөтү менен баарлашып, азыркы учурда 3 миллион сомго сатамын жерди деп жаткан инсандын үйүнө барабыз. Жана ошондой эле ал жер кайсыл жерде, дал ошол жердин кайсыл жерди сатып жатат дегеле, ошол жерге дагы биргеликте барабыз. Айыл өкмөткө келип сурасак, бул бизден берилген эмес дейт. Азыр тиги мырзанын өз оозунан угабыз.
Биз суроолорубузга так дана, ачык айкын, көңүл тоюрлук жооп ала албадык. Анткени дегенде эмнегедир бирдемени жашырып турганы ачык айкын айдан анык сезилип турду. Бизге эң кызыгы бул жердин ичинде дагы кимдер бар экендиги кызык болду. Саламатсызбы аке, биз сизге келдик десеңиз. Бир келип аласызбы? Бир эки сурообуз бар десеңиз. Сиз тиги жанагы Араван Сити жакта жериңиз бар, Араван Сити жактачы. Кечээ эле сиз менен сүйлөшпөдүмбү? Чек. Жана 3 миллионго сатып аткан. Чекimiz var ha. Ошо 3 миллионго сатып атканда ал кимден алдыңыз эле? Men nimamga oldim? Ukam bolalarga oldim. Ушул айлык өкмөтүн алдыңыз, Ha. Өкмөткө канча төлөдүңүз? Hukumatga to'laganim yo'q. Өкмөткө эми барып өкмөткө мыйзам талабы боюнча 10 миң сом, 20 миң сом төлөнөт да. Ha, ularni to'laganman, to'g'ri. Канча төлөдүңүз? Esimda yo'q, meni otam to'lagancha. Алганыңызга канча жыл болду? 3 yilcha bo'ldi shekilli. Кимдин атынан алдыңыз? Kimning atidan? Kimden satın aldınız diye. Ha. Çekti. Uni nimadan sotib oldim? Ati kim edi? Ejedan sotib oldim da. Atini esimda yo'q. Az siz hükümetke töledin de kaysıl hükümetke tölediniz? Uzak hazır ne oldu? Öküzgan to'la. Ya öküzgan to'ladi shekilli, men bilmayman. Bunday deganda gos registrga. Ha, go'stirga. Hozir aylik hükümetke deb tushunadi. Ha. Yo'q, go'sht registriga to'ladi. Bularga to'lamadi, to'g'ri aytdi. To'g'ri. Ал жерде кандай максатта алдыңыздар? Ukamni o'tib ketgan ukam bor. Kelinimiz bor bizni bitta. Bizga ayol hukumat yer bermadi. Men lekin istab topib oldim buni. Olganimdan keyin sotib oldim. Birov olgan ekan, sotib oldim shuni. Kızılkıtayınızda yapacağız. Başka jurda var mı kimin aklına çıkan? Teröristler Biz kimin bergen adamların arasında siz yoksuz da biz muhtaç Yo'q, bu adamlarga yerdan bizga bergenmiz. bergan yo'q. 21 Ben satın adamga aldım. bergen biz muhtaçga. Uşol 21 adam muhtaç adamdan içindeki adamdan satып algan bu kişi akçasına. Сиз канча миңге сатып алдыңыз? Ati shart buni. Эми да, эми чындык Кудай акы. Sotib oldim da, sotib Ооба, oldim. мейли Кудай акы чындык эми. Aytmayman, sotib oldim. Анан Muhtaç adamlar ayıl ökmöt, jer комиссиясы 21 adamga muhtaç adamga bergen. Алар өзүнүн үй салбай бирөөгө саткан да, туурабы силерге? Ha, o'shunday. Атак бул бизден алган эмес өкмөттөн 3 миллионго же Menga bermagan. Men bu yaxshi biladi meni oilamni. Men uyat ekanman olgan. Lekin ukam bolalar kelib qoldi. Men ukamni uyda yashayapman. Men ukam bolalariga uy qilib berishim shart bo'ldi. Iloji yo'q endi keyin oldim. Ukasi o'tib ketgan, bandachilik qilib. Bu yoqda. Bolalarini 3-4 bolasi bilan keliniga bu yoq shu katta uyda bu yoqqa olib turib, endi kelinga uy sotib olibdi-da bu yoq. Lekin kelin hozir sotishni majbur bo'lganim, kelin uyga yashamayman dedi. Iloji yo'q sotyapman. Бул жерде адамдар бизде менталитет мындай да. Ал ачынын жери, ал ачыдан муктаж. Мына 21 жарандан бардык ачыдагы бар. Муктаждар. Булар Араван центриндегилер. Эми бул ошол малды алган экен ушу муктаждардан. Эми келини ал жерге жашабайм деп атты. Мен ушул жакта жашайм. Ошого бул киши сатып атыптыр ошол Iloji yo'q жерде. sotyapman. негизи мыйзамдын талабы боюнча жерди муктаж адамдар алат. Азыр бул жактан дагы айтып атат, муктаж адамдардын катарында алынган жер депчи. Бирок мыйзамдын талабы боюнча ал 10 жыл сатылбоо керек. Бирок ал эмненин негизинде сатылып жатат? Жооп бере албайт. Себеби бул Алган кишиге эмес да. айыл өкмөттөн бербеген да. Bu satib algan. Силер бул Kitobimni olib chiqayinmi? Men kimdan olganim o'sha yerda bor. Kimdan atlas chiqqan көрөйүнчү. Ошо адамга беришиңер керек бул суроону. Себеби бул мына муктаж адам бар го, ошол адам сатып атат буга. Силер ошол кызыл китебин алып чыксаңыз, Кызыл китебиңизди алып чыгыңыз. Аныкташуу ошол керек да киши кимден алган. ким экен? Ошол муктажбы? Ошого барып ушул суроону ошого беришиңиздер керек.
Биз бул жер боюнча Араван элин кыдырып, ар биринен сурап тактап чыкканбыз. Видео тасмага көрүнгүсү келбеген элдер чындыкты айтып, биз өкмөттөн коркобуз деген сөздөрүн айтып видеого түшө алган эмес. Чындыктын бүт баарын билип турсак дагы билмексендин кейпин кийип, айла жоктон араң тилибизди тишибиз менен тиштеп турдук. Бул жерде классический, жылуу, жумшак, татынакай оюндар ойнолуп жатты. Biz төлөйбүз аны. Азыр чалам сизге. Сиз договорлорун алып болду. Айдаров Насырбектер. Айдаров Насырбек болот экен. Айдаров Насырбек Иманбердиевич дегенден алган экен. Ушул кишиге ошо суроолорду берсеңер болот. Ачайын. Ошо Ачайында жашайт. Бул китепте канча сотик экен? 5 сотик. 5 сотик. Бирок видеодо 7 сотик деп түшүргөн са? Жетиби? Жок, 5 сотик. 5 сотик. 5 сотик. Кызыл китепте 5 сотик. Канчанчы жылы жасалыптыр китеп? 2024 мартта. 2024 китеп жасалыптыр, бирок сатып алганыңызга 3 жыл болуп калды, Ооба. Сатып алганына 3 жыл болуп калды, бирок жердин баасы эмнеге 3 миллионго чыгып кеткенин, Жердин нукра ээсин тактоо үчүн кайрадан айыл өкмөткө келип, улам жердин нукра ээсини ар кимиси ар тараптан чалып жатты. Бизге эмнегедир бирдемеси түшүнүксүз болуп, кайра улам жанына барсак, бизден качкактап билдирбей жатканы белгилүү болду. Кийин эмне максатта саттык жол биздики эмес да, себеби онун өзүнүн жеке менчиги да, биз уже ага аралаша албайбыз. Биз токтом чыгарып бердик, ал муктаж эле, комиссия барды, чындыгында муктаж. Бир үйдө 4 келин жашашат, 7 баласы бар бунун немесинин. 7 уул бир тууган. Бирок 7 уулдун бирөөнө бердик биз. Ушу Айдаров Насырга дейт. Ал уже өзүнүн жеке менчигини сатыптыр ошолорго. Уже биз жеке менчикке кирише албайбыз да, эмнеге сатасың депчи. ооба, жеке менчик эми ал муктажмын деп алып Муктаж да. алгандан Уже жети баласы бала да. жооп берет да, агачы биз ага жооп бере албайбыз. Не может орук саткандыр, может билбейм. Биз ага бирдикти дей албайбыз. Уже биз өкмөт ушул балага чыгарып бергенбиз чечимди. Муктаж комиссия текшерип көрүп барып жайында. Так өзүңүздөр да таап жүрүшүздөр. ооба, негизи мыйзамдын талабы боюнча кандайдыр бир чогулуштарды өткөрөсүздөр да, өз билемдик менен бак ойбогула кандайдыр бир эмелерге деп. Аны Бизде андай чогулуштар болбойбу? Жок, bizde баягы bizde полномочия кирбейт ал. Себеби биз сени кое албайбыз, биз баягындай монополия эмеспиз да. Алар энди сени ар түрдүү шарт чыгарат. А сен шикалат коет да. Биз билбей да калабыз да, ким сатты, ким сатып алмайт. Биз азыр билдик аны сатканын. Аны госрегистрден сатылат да. Түшүнүксүз болгону мейли жер тиги кишиники экен болуптур. Бирок мыйзамда так көрсөтүлүп турат да, бул муктаж инсандарга гана берилет, бирок 10 жылга сатууга мүмкүн эмес. Бирок, ооба. Бирок сиздер ошону эскертүү беришиңиздер керек да, токтомду чыгарып атканда. Негизи мыйзамдын талабы боюнча токтомду айыл өкмөт чыгарып берет. Бирок ошол менен эле чектелип калбастан ал жердеги ар бир пункттарды комиссия текшергенге укуктуу, юридикалык баалар берилүү керек. Колгой дегенде ар бир кагазга себеби жок эле кол койдура бербестен ар бир тамганы окуп чыгып, ошол талапка ылайыктуу жооп бериш керек. Ал эмнеге комиссия ал жерде түзүлдү? Комиссия дал ошол нерсеге түзүлгөн. Сиздерде юрист барбы? Юристиңиздерди чакырыңыздарчы. Сотту. Телефонун бересиз, байланышып алсаңыздар болот. Как раз ошто болсоңуздар. Негизи кандай болгондо дагы юрист ушул жерде иштегенден кийин, ушул айыл өкмөттө иштегенден кийин, айыл өкмөттө иштеп жаткан кызматкерлерге юридикалык кандайдыр бир эмелерди чогулушта айтуу керек. Мисалы Бишкекте айтат, Нарында айтат, Ысыккөлдө айтат, Жалалатта айтат. Ошол айтылыш керек. Мындай силер кандайдыр бир инсандар кайрылып келгенде, мындай кагаздарды берип жатканда, справкаларды берип жатканда, кылдаттык менен текшерип бергиле, мындай эмелер бар, токтомдор бар, мындай статьялар бар деп айтыш керек чогулуштарда. Кумшай. Кумшай эмне да?
Hazır siz bizge keldiniz. Siz Tışqarada bo'lgan operatsiya bilan keldingiz da. Aylı hükümet içinde bo'lgan жоқ da bu. Aylı hükümetde bizim xizmatkerler tak javob beradi. Biroq bunu 10 yıldır içinde degan bu mizan жоқ болса керек. Мен сизге ошону табып берсем, муадан сатып турасызбы? Коюлган, мораторий коюлган. 10 жылга чейин чектөө коюлган. Токтом чыккан күндөн баштап 10 жыл эч кимге сатканга, башкаганга эме жок деген. Өзүңүздөр күбө болгондой, эгер үй салуу боюнча алса, 10 жылга чейин сатууга мүмкүн эмес. Мыйзамда ал так анык көрсөтүлүптүр. Азыр биз айыл өкмөткө да барып дал ушул суроону беребиз. Мыйзам бурмалоо деген болот. Мыйзамды бурмалап коет. Жең ичинен акча жасоо деген болот. Жең ичинен акча жасап алып билмексен болуп, мынага сатылмыш болуп, тигинеси тигиге өткөр, тигинеси тигиге өткөр, ортодон акча бөлүнүш болуп, мындай окуялар далай кезигет. Саламатсызбы? Сиздин жериңизди Атабек деген инсан алды беле? Ооба. Канча миңге саттыңыз? Билбейм точно. Эстей албайм. Апам саткан да. Ал жерди кимге алган? Укам алганбыз. Укам. Ооручан укам бар. Үйдө канча баласыз? Биз 7 улубуз. Ошо эң кичине укабызга алганбыз. Ол укам ооруйт. Ошо бир 3-4 жылдан бери шизофрения оорун билесизби? Ошо шизофрения оору менен ооруп, ошо бизге бир 2 жыл 3 жылдан бери акча каражаты, эми дары-дармеги кымбат турат да. Азыр Украинада уруш болуп аткан үчүн онун дары-дармектери кымбат келет да. Ошону таба албастан биз илажы жок сатканбыз. Сиздер кайсы жылдар алдыңыздар? Биз алганыбызга бир 5 жыл болду. 4 жыл 5 жыл болду. Сиздин алганыңызда 4-5 жыл болду. Тиги мырзанын ошондо канча жыл алган болдуңуз? Точно эсимде жок. Бир 4 жыл 5 жыл болду да. Мисалы кайсы жыл, мисалы Канча жылы берилген? 21 берилди, а? 21 берилди. 4 жыл болду да. Биз алып туруп эле биз ошо 1 жылдан кийин сатканбыз. 2021 жылы алдыңыз, кайра канча жылдан саттыңыз? 1 жылдан кийин эле сатып бердим. Канча сумма экенин билбейсизби? Жок, сумманы билбейм. Азыр шизофрения оорусун билесизби сиз? Түшүнөсүзбү? Оорук экен, эми. Ошо Үй бүлөлүбү? үй бүлөлүү. Бала чакасы барбы? Аялы бар. Энеңиздин. Аялы бар. Ал кайсы жерде каттоодо бар? Лелин жакта. Ооругандыгы боюнча. Бардыгы больницада бар. Ошто ХБКда билесизби? ХБКда да турат, мына жакта да турат. Арабанда. Шизофрения деген ооруну түшүнбөйт экенмин да, эгер түшүндүрүп берсеңиз. Шизофрения оорубу? Адам өзүн билбей калат. Психический деп коет. Онун өзүн эчтеке билбей калат. Адам өлтүрүп койсо дагы ал жооп бербейт. Ушундай оору да. Анан ошого кайра мага нападать этип коркутуп атасызбы? Кайра 4-5 жолу айттыңыз да, шизофрения деген ооруну билесиңби деп ушуну коркутуп атасызбы сиз мени? Мен эмнеге коркутам чоң кыз сизди? Ошондо бул жерге үй сала албадыңыздарбы? Ооба, сала албадым. Ал энеңиздин же башка жер үйү барбы? Үй жок. Текшерсек чыгып калбайбы? Жок. 100% карайт. 100%. Азыркы учурда ал бала ата-энеси менен турабы же өзүнчө? Мен менен турат. Сиз менен чогуу жашайт. Ооба. Эмне максатта алынган ал? Ошо укама деп алганбыз. Укамды көчүрүп чыгарам деп алгам. Максатыбыз. Канча суммага сатылганын билбейсиздер. Айылда 3000 адам жашайт. Калктын саны 3000. Бул айыл жергесинде адамдар орточо эсеп менен жашайбы же жогору бийлик байбы же мындай жакырыраак? Орто карапайым элдер жашайт, основной. Аты жөнүңүз ким эле? Атым Урумов Жыргалбек. Канча ай болду дедиңиз? 3 ай болду. Бул жер адис боюнча эч нерсени түшүнбөйсүз, жер эмелери боюнча. Тууралуу биздин маалыматыбыз. Сиздер кандай справкаларды бере аласыздар өкмөткө? Элдер кайрылса айыл өкмөткө. Азырынча өкмөт тарабынан эч кандай справкалар берүүгө мүмкүн эмес. Азыр тыюу салды. Азыр основной справкаларды, үй бүлө тууралуу маалыматтарды түндүк тиркеместен алышат адамдар. Ошону элге жеткирип, ошол боюнча маалымат берип атабыз. Бул жер адис деп сиз иштейт экенсиз. Бирок жерди берип жатканда текшерүүлөр болобу? Болот. Кандай үй бүлөлөргө жер берилет? Жер берилет экен да атайын айыл өкмөткө
tarafından komissiya tuziladi. Komissiyanın ichida ayыл kengashining deputatlari, mahalla komitetlar, ayыл boshchi, o'sha atayin hukumat boshchisining buyrug'i bilan komissiya tuzilib turib, bular ayıllarda har birini qidirib axtaradi. O'shaning ichida kim o'sha arz bilan qayrilgan bo'lsa, ondan tashqari o'sha muhtoj bo'lsa, atayin uyiga borib tekshirib, o'shanday mumkinchiligi bor odamlarga, shu sharti bor odamlarga beriladi. Ал бул жерде үй салуу үчүн берилип жатса, мисалы да, канча жылда сатууга мүмкүн? Endi buni yer sotilgandan keyin, endi berilgandan keyin jeki menchikka o'tib ketadi. Biz dag'i u sotish nimasiga aralashmaymiz hukumat. Жерди бүгүн алып, эртең сатып бизнес кылсак боло берет экен, Yo'q, endi bunday mumkin emas. Endi o'zi mizanda yer berilgandan keyin turoq joy uy qurib turib foydalanish kerak. Жер берилгенден кийин турак жай үй куруп пайдаланыш керек экен. Ал ошондо жерди сатып алып кайра сатканга сразу эле жана өкмөттөн алып, кайра эле сатып бергенге туура келбейт, Endi yerdi olib turibdi, endi shunday bugungi kunda shunday uchurlar dag'i bo'lib o'tadi. Sebebi sotib olgan jarayonlar endi uy bilosida bir o'r mezgil bo'lib qolyapti. Keyinlari o'r kasal bo'lib qolyapti. Bir jumush tushib qolyapti. Bular endi o'zlari chechadi. Biz u yog'iga aralashamaymiz. Ал эми мына сиздер тараптардан айыл өкмөт, айыл башчы, эл башчы дегендей баары биргеликте чогулуп, жердин баасы өсүп кетти, эмне себептен мондой өз билемдик менен баа коюп жатасыңар деп мындай араван элинде өмүрү чогулуш өтпөйбү? Асман чапчыйт го баалары 3 миллион деп. Bugungi kunda endi bu bo'yicha hukumat boshchi atayin ish choralari o'tkazib o'tadi. Ayollarda endi dom, mana bizda rayonda dom qurilmagan, biroq bugungi kunda Aravan City degan dom qurilib turib, shu uylarda ba'zi ko'tarilib ketmasin degan maqsadda o'shanda bir kompaniyalar kelib uy quryapti. Endi o'sha uylar qurilib sotila boshlasa, narx ko'tarilib ketdi. Бизди азыр жерге апарыңыздар. Эме үйүңүздөрдү өкмөттөн алыпсызбы? Өкмөттөн жер сатып алдык. Сатып алыпсыз. Канча сатып алдыңыз? Миллионга сатып алдык. Канча миллионго? 1 миллионго? Кимден келген? Миллионго сатып алдыңыз. Мына ошол жерди 1 миллионго саттыңыз. Кандай 1 миллионго сатып алдыңыз? Bizden keyingisi 3 milyonga sotib atadi hozir. Үйү менен кошуппу? Yo'q, ana yerda qazilgan yer turadi. Uydan keyingi. O'sha 3 million deb atadi. Shu jer 3 million bekan? 3 million. Odamlar ko'chada qoldi-da, uy yo'q. Qayerda sotib oladi? Shu жерди 3 million yer, 3 million 200 deb atadi. 200 tushsa kerak. Sizingizlar bormi yo'qmi? Bizni qizimiz bor. Yerdiki borda. 3 millionga sotganda internetda info aziyada ko'rsangiz bo'ladi. Chiqaramiz. Ko'rsataymi? Tushunib ko'rsatingchi 3 million. Hozir internetga qo'ygan men sizga ko'rsatib qo'yaman. Şu benim talbam. Ben çekim. Ona qazılgan yergacha. Ha, bul жактан bul жакка чейин sizin çeyiniz. Emi qaramiz. O'sha yerda. Ber. 300 yerdan. Bakın al. 300 yerdan 300 yergacha. Ha, uyun artına çeyin. Uyga jetpaydi, o yerda qazilgan yer bor, o'sha yergacha. 5 sotka joy. O'sha yer 3 million. Bergenizmi? Emin. Çok sizin neyle? Дал өзүңүздөр көрүп тургандай Араван районунда Ачы деген айылда дал ушундай жерлер бар. Мына жерде 5 сотик жер 3 миллион сомго сатылыптыр. 3 миллион сом. Ал эми ал 3 миллион сом боюнча налоговыйга же бир өкмөттүн каржысына кандайдыр бир акча сумалар төлөндүбү да жокпу. Буну бир Кудай билет, жана ошондой эле айыл өкмөт билет. Дал могул жер 3 миллион сомдук жер деп атап чыгара аласыздарбы? Ал бул жерди мына жакты 1 миллионго сатып алыштыр. Мына жер 1 миллионго сатып алыптыр. Мына топурактан бери жагын тозуп үй салышыптыр. Бул 1 миллиондук үй экен. Те ары жагында тоолор бар экен.
Мен билбейм да жерди, мен билбейм да жерди. Туурабы? Мен жерди билбейм. Ошого моуну жерди көрсөтсөңүз ушул жерди көрөйүн. Азыр өзү мисалы үчүн 500 миңге сатылган болсо, жылдан жылга өсүп атат. Ошондой. Ооба, жер кайсы? Ошо. Мына 3 миллион деп аткансыз жерби? Ушул жер сиз 3 миллионго саттыңыз. Кандай 3 миллионго сатамын? Мен 1 миллионго саттым, 500 миңге саттым, мен билбейм. Жок, сиз Бирок 3 жыл алдын сатканбыз. Ону азыр ким коюп атат? 3 миллион деп. Ошо бизден алган адам коюп атат, туурабы? Ошону мындай түшүндүрүп бериңиздерчи, байкеникин түшүндүрүп бериңиздерчи, мен түшүнбөй жатамын. Сиздин жериңиз кайсы? Бизден 3 жыл мурда 1 миллионго сатып алган. 1 миллионго сатып алган. Мен сага реально эле айтайын. 1 миллионго сатып алган. 1 миллионго сатып эми ошондой бага коюп сатып. Ошондо мына жер 3 миллион деп азыр тиги байке айткан жер тиги киши коюп алды да, э? Ооба. Сизден 1 миллионго сатып алдыңыз. Ооба. Ошондо жана сетинин жанындагы деп телефондо сүйлөшүп аткан жер ушул экен да ошондо. Ал 3 миллион эмеспи, бул курук эле сөз да, адамдардын ичинде айтылып аткан Жок, сөз. запись кылдык биз. Байкеге чалдык. Бишкектен жолугуп чыккан күнү чалдык биз. Андай болсо билбейм. Эми ар ким өзүнүн мүлкү ар кандай баганы айтып атышат. Каласа 4 миллион деп, каласа 5 миллион деп, ол өзүнүн иши да. Жок. Мына эмеден нары жагыда, э? Ооба. Тышкы монополия Кыргызстанды Америкага же Европага салыштырып алдыбы айтор, жердин басы асман чапчыйт. Жылдан жылга миллион сомдон кошулат. 100 миңден 50 миңден кошулса да мейли демекчибиз. Эмнегедир миллион сомдон жылына кошулса айтор адамдар деген аман калабы быйылкы жылы? Дал ушул жерди биз жанагы өзүңүздөр угуп тургандай 3 миллион сомдук жер деген жерге келип отурабыз. Бул жер 3 миллион сомдук рекламага чыккан жер. Азыр эле бул жерден нукура айыл өкмөттөн токтом чыгартып, токтомдун негизинде алган мырза 3 жыл алдын 1 миллион сомго сатканмын. Азыркы учурда ал 3 миллион сом деп рекламага бериптир. Мен билбейм деп жооп берди. Но ушул 3 миллион сомго татыктуу бул жер. Өз билемдик менен бейбаштык иретинде бул жерди сатып алган инсан жана ошондой эле саткан инсан жогору асман чапчыган баа коюп алгандыгы бул одоно мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Жердин ээси бул менин бир тууган иниме алынган жер. Менин бир тууган иним оорукчан псих больницада каттоодо турат. Ага дары дармекке акча каражат жетпегендиктен биз сатып жатабыз дейт. Ал эми ал псих больницада катталган инсанга өкмөттөн ар ай сайын акча төлөнүп берилет жана ошондой эле больницаларга бекер жаткырылат. Андан тышкары пенсия дагы берилет. Эмне себептен бул нерсени билбейт деди айтор бизди ар тараптан алдоого аракет кылды. Жерлерди алып алышып, сатып, жер бизнес кылган инсандар көбөйдү. Тапты, бирөө иштетпей койду, анан эмнеге садикке беришти. Урматтуу эли журт, дал өзүңүздөр көрүп тургандай, дал ушул 20 миллиондук садик. Бул 20 миллион сом кетти деп ким толук кандуу ачык айкын айта алат. Биздин өзүбүздүн эсебибиз боюнча жана ошондой эле усталардын эсептеген далилдери боюнча бул жерге 2 миллион же 2,5-3 миллион сом кеткен расход жана ошондой эле курулуп бүтүшүнө дейт. Ал биз иликтөө барагында иликтеп келсек 20 миллион сом кетиптир бул эмеге, садикке. Эми буну эмне деп айта алабыз барго? Буга сөз жок дейбиз да, эмичи сөз жок. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай Араван районунун акиминин алдына кирип бара жатабыз. Анткени деген эмне себептен жердин өсүп кетиши, жердин баалары эмне себептен 3 миллионго чыгып кетти Араван аймактарында деги эле ушул сурообузга ачык айкын такдана жооп алуу үчүн акимге келип отурабыз. Госрегистрдагы, архитектурадагы, айыл өкмөт башчылары дагы ачык айкын айткандан качып турушат. Ошол себептен өзүнө кирип эмне болду, эмне себептен 3 миллион сомго чыгарып алышты, деги эле буну көзөмөлдөөчү инсандар барбы, өкмөт ишкерлери деп келдик. Сизге келгенимдин себеби Араванда жерлер 3 миллион болуп кетиптир. 3 миллион деген жерге кандай эме айта аласыз? Ой пикир. Ал жер турак жай салууга берилген жер экен. Жакыр үй бүлөгө берилген экен. Ал жерди алыптыр. Кайра эле 1 жылдан кийин 1 миллионго сатыптыр.
ошондо жер бизнеспи бул жер? Кайра эле 1 миллионго сатыптыр дагы, кийинки сатып алган инсаны азыр рекламага 3 миллионго чыгарып коюптур. Ошол Эми боюнча. жеке менчик жер болсо биз келишкенге акыбыз жок да. Алар каалаган ценасын коюп туруп сата берет. Эгерде мисалы сиздин деле жер тилкеңиз болсо, кээде бир жерде бөлүнүп берилген жер тилкеңиз болсо, сиз каалаган суммага сатышыңыз мүмкүн да. Биз мына суммадан өтпөө же алардын сатып алуу, сатуу келишимине биздин келишимге укугубуз жок. Жеке менчиктеги жерди, жеке өзүнүн ошол көлөндүрүүчү ырастоочу документи болгон болсо каалагандай пайдаланууга укугу бар да. Кааласа сатат, кааласа турак жай салат дегендей. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мен кедеймин, эч нерсем жок деп өлүмүш болуп ушундай эметен айыл өкмөттөн акимдерге келесиздер, жерди аласыздар. 1 жыл калп элемиш чыдайсыздар, анан жерди 1 миллионго сатасыздар. Ал жеке менчик деп туруп байке билмексем болуп коет, бирок мыйзам боюнча юридикалык тараптардан булардын юриси акимге дагы, айыл өкмөт башчыларына дагы жер адис бүт барына түшүндүрмө бериш керек. Мыйзамдын талабы боюнча турак жай салууга алган жерди 10 жыл бою сатпоо керек. 3 жылга чейин ошол жерге турак жай тургузуу керек. Эгер тургуза албаса, кандайдыр бир мыйзамдардын кабыл алынышы менен ал жерге дагы комиссия жүргүзүп кароо керек. Өз билемдик менен мыйзамды одоно бузганы менен жетпегендей аша чаап сумма коюп, асманды чапчыган бааларды коюп алгандыгын тастыктап айтып берсең дагы эч кандай дейбиз эми, же бир текшерүү, же бир нерсени аткарбайт окшойт. Бул негизи жер боюнча келгенбиз. Азыр толук кандуу суроолорубузга жооп ала алабызбы, жокпу, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Анан сиздердин юристиңиздер барбы? Бизде администрацияда юрист жок. Бул жакта юрист жокпу? Жок, юрист жок. Неге бергенбиз? Штат ошондой бөлүнгөн. Бизде юрист кызматы жок. Эми укук коргоо органдары менен ушул мыйзам менен иштеген бир адисибиз бар, ал азыр отпускада. А так юрист деген кызматтын өзү жок администрацияда. Адвокатыңыздар да жок? Жок. Бизде андай штат каралган эмес. Биздин эми штаттык бирдик жогору жактан бекитилет да. Ошого андай штат каралган эмес бизде. Сиз туура айтып атасыз. Бул эми баягы азыр кайсы жерге барсаң эле жер көйгөй да, чек көйгөй, сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Сизге мен кошулам толугу. Себеби жер биз мага бир жер керек, абдан бир жерге муктажмын дейт, ыйлап келишет. Ошол эле бир трансформация болгон жерден алышат дагы, сиз айткандай. Сиз туура айтып атасыз. Бул көйгөй бар. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде бир адам өмүрүндө бир жолу бекер жер тилкесин алганга укуктуу да. Ошону бергенден кийин бир турмуштук муктаждыктар болуп калабы, же башка бир ой пикирлер болобу, анан сатууга койгон эмелер бар. Эми биз деле чакырат элек ошол жер алган жарандарды. Ошол жерге муктаж болуп алып аткандан кийин үй тургузуп, жок дегенде ошол бир жанагы жерге муктаж болгон адамдардын саны азайса деп ойлойбуз да. Азыр биз эми ошодон качып, биз турак жай көйгөйү, чек маселеси биринчи орунда турган маселе, эл көбөйүп атат. Анан канча жылдан бери трансформация болбой атат, трансформация өзү кыйын. Ошого биз көп кабаттуу үйлөрдү курайлы деп атабыз. Азыр райондун аймагында көп кабаттуу үйлөргө деп туруп бир 8 гектар жерибиз бар эле. Ошол жерде муниципалдык ипотекалык компания түздүк азыр. Араван районунун аймагында. Тиги домбу? Жок, бул эмес. Биздин башка жерибиз бар. Ошол жерден түздүк. 8 гектар жер. Эми 8 гектарды бөлүп келгенде бир эч канча кишиге жетпейт да. Ошондуктан бир көбүрөөк адамдын муктаждыгын чечиш максатында ушундай компания түзүп туруп, муниципалдык. Анан ошол жерге көп кабаттуу үйлөрдү салып туруп, муктаж жарандарга ошол эле мамлекеттик ипотекалык компания барбы? Ошонун эле системасында берейин деп атабыз.
Анан да бир маселе да. Мисалы бир жерге Абсамат деп коелук. Мисалы да Абсамат айыл өкмөт болуп барды. Ал канча жылда ротация болуш керек? Өзү 5 жыл. 5 жылда. Беш жыл. 5 жылда ротация болуш керек. 5 жыл жок. Бир кызмат орунда 5 жыл отурат да, мөөнөтү 5 жылда аяктайт. 5 жылда аяктайт. Көрүп жатасыздар, 5 жылда аяктайт экен. Андан тышкары бул саясий, политический тарапта өкмөттө элге мындай элге символ катары иштеп жаткан инсан канча аял алыш керек? 1, 6, 5. Муну эми Сиз өкмөттө иштеген инсан катары мыйзамдар боюнча бизде 2 аял алганга мыйзам боюнча тыюу салынган. Бул жерде сиздердин жараныңыздар достук айыл өкмөтүнүн жетекчиси 6 аялы бар. Канча жылдан бери ротация болгон эмес. Биринчи жерден экинчи жерге отчетун эле алмаштырып келет экен. Бул качан мындай жер которуу деген мыйзам талабына жооп бербейт. Тактап айтсаңыз, кайсыл айыл өкмөт? Достук айыл өкмөт. Достук айыл өкмөтүнүн башчысы жөнүндө. Кадыров Мамыржан, Кадыров Мамыржан 5 жылда бир ротация болуш керек мыйзамдын талабы боюнча. Бирок ал эмнеге ротация болбойт, бизге түшүнүксүз. Андан тышкары бунун 6 аялы бар, аны билесиздер, баары билет. Бир үйдө 3 аял жашайт, Анан ал жакта бюджетиңиздер канча сиздерде? Мен эгер жаңылышпасам 186 миллион менен бекитилген достук айыл өкмөтүнүн бюджети. Достук айыл өкмөтүнүн бюджети 189 миллион. 189 миллион деп кагазга жазылат. Бирок 200 миллион. Анан мен сизге официалдуу мындай маалымат берип атам. Аны кынадилден текшерсек, мен айткан цифра чыгат. Бул политический, саясий иштерде өкмөт жетекчи болуп элге үлгү катары иштеп жаткан инсан мыйзамга, талапка жооп берерлик бир жубай менен жашаганга укуктуу. Биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамында 2 аялга уруксат берилбейт. Ал бул айыл өкмөттүн 6 аялы бар экен. Бул элге үлгү катары дейбизби, же одоно мыйзам бузду дейбизби, же хулиганство дейбизби, эмне деп атайбыз. Андан тышкары бул мырза 3 адамды виза чыгарбай эле канча жылдар бою иштетип, айтор акыры 3 инсан тең кетиптир иштен. 3 инсан тең кетиптир иштен. Кантип виза чыгарбай, тактап айтсаңыз. Виза чыгарбай эле иштей берсен дейт экен. Кыскасы келип кетип чыгарбайт экен ага визачы. Келип кетип айтор акыры тажаганда аны морально, психически кыйнаганда ал мажбур ретинде тажаганда кетет экен. Ошол кайсыл кызматкерлер экенин так айта аласызбы? Кайсыл кызматкерлер экенин мен сизге эртең так дана же PDF менен сизге кагаз жүзүндө жиберейин, инсандардын аттарын. Кагаз жүзүндө жиберсеңиз, эгерде ушул айтылып аткан дооматтар боюнча ушул виза коюлуптур, дегендей мындай деп атпайсызбы? Эгерде өзүнүн ишмердүүлүгүнө тийиштүү бир дооматтар болсо, бир арыздар менен карасаңыз да, биз официалдуу каттап туруп анан кийин сиздерге жооп беребиз. Анан бул жерде жылда эле күлөөгө бересиздерби? Тиги 3 айдан бери муниципалитетагылар айлык ала элек экен го. 3 айдан бери айлык ала элек экен. Анан айыл өкмөт, достук айыл өкмөтү күлөгет экен жылда. Негизи Ош шаарында Бишкекте же Албатта мисалы күлексең кийинки жыл ошол роза гүлүң өсөт да. Анан айланасына бир аз кошумча кылып коесуң. Жылдагы гүл жылда солуй береби? Анан жылда эле миллион каражат кете береби? Бул эми мындай да. Бул айыл өкмөт өз алдынча башкаруу органы да. Булардын айылдык кеңеши деген бар. Анан ошол жерде гүлгө бөлөбү, башкага бөлөбү бюджетти ошол жерде 31 депутат бар достук айыл өкмөтүндө. Ошолор чечип берет, анан айыл өкмөт аткарууга алат. Муктаждарга деп элден $36,000 топтогон акчасы жок го бүгүн. Кандай биз? Муктаждарга үй салып беребиз деп $36,000 топтолгон экен. Бирок достук айыл өкмөтү тарабынан эч кандай жооп жок. $36,000 кайда кетип калды? Мен азыр сиз айтып аткан боюнча мындай кабарым жок экен.
эгерде сиздердин келишиңиздерди билгенимде же алдын ала кабар берсеңиздер, мен достук айыл өкмөтүн чакырмакмын, чогуу отуруп сүйлөшмөкпүз. Азыр мен өзүнө кайрылуун сунуштайм түзеле. Себеби биз администрациябыз. Анан булардын ичиндеги чарбалык иштерине мындай кийлигише бербейбиз. Эгер арыз болсо барып карайбыз. Анан биз жалпы тапшырмаларды беребиз да бул жерде. Бул ушул айтып аткан баягы жанагы акыркы 2 сурооңуз боюнча өзүнө түз эле кайрылууну сунуштайм да. Жооптуу катчылар дагы ротация болобу? Же алар болбойбу? 20 жыл, 10 жыл иштей береби? Жооптуу катчылар. Жооптуу катчылардын ротациясы жөнүндө ал жерде жазылган эмес. Эгерде мыйзам бузбаса, сунуштар келип түшпөсө иштей берет. Бул мырзанын Турцияга акча которуп, анан былтыктары чыгып калып, кайра акчаны алып келгени боюнча билесиздерби? Жок, кабарым жок экен ал боюнча. Кайсы жака акча которуп дейсиз? Турцияга. Турцияга? Май базарды ачып туруп, элге жарыялатканын билесиздерби? Азыркы жаңы келген секретарша кызына бир чек 1 миллион акча берип, анан никесин окутканын билесиздерби? Жок. Мен айтып атам го, бунун никесине же бир үй бүлөлүк. Ошол акча кайдан келди? Мына бул кишинин айлыгы 40 000. Бирок ошол акча кайдан келди? 1 миллион акча, бир чек кайдан келди? Чек өкмөттүк. Миллион кайдан келди? Мындай адамда просто бар го, мына Кыргызстан үчүн канча инсандар күйүп иштеп атат. Күйө турган адам болуш керек. Кыргызстандын 1 миллионун тиги катынына, 2 миллион тигиге алтын, 3 миллионун тиги Түркияга салып, анан кайда өнүгөт? Арабан кайда өнүгөт? Мындай өнүгүш керек ба акыры? Туура. Эми Дегеле буга чара жокпу? Чара жокпу? Өчүрөбүз анткени дегенде Пакистан жолдо калып, Кыргызстан андан ашып кетиптир. Мо эми айлананы караңыздар. Андан эми мен айткандан бир аз тартынып турам. Азыр өзүңүздөр да күбө болосуздар. Бирөөсү келип Бангладеште кеткен, бирөөсү келип мына Пакистан. Саламатсыздарбы? Бул жерде базар барбы, жокпу? Базар жок да. Өкмөттөн базар ачтыбы? Базар берген жок да базара. Базар жок, бизде шаар жерде турабыз да базар. Өкмөт бир жерди ачып бериш керек эле да базарга. О да ачыш керек да, анан баардыгы ошого жылат да. Анан Өзүңүз базарды беребиз деди Акбуладанчы, ошого баардыгын көчүрсө жакшы болот эле. Бул жерде биздин инсандар базардын жоктугунан дейт, дал ушинтип олтурабыз дейт. Өкмөттөн бир жерди ачып, базар кылып берсе, биз дагы ошол жака көчүп бармакпыз дейт. Эмне деген базар дейсиз? Акбула деген. Акбула деген базар бар дейт. Ошол жакты ачып берсе, биз көчмөкпүз дейт. Ал бул мырзабыз эмне дейт? Саламатсызбы? Рахмат, өзүңүз. Бул негизи өкмөт мындай базар ачып берсе көчөсүздарбы? Көчөбүз да, ооба да. Өзү мындай болду да. Мисалы мына Кара суунун базарындай, Оштун базарындай болгонду каалайсыздарбы? Каалайбыз да, кантип каалабайбыз? Ошто мындай Өкмөткө бардыңыздарбы? Караң, ооба, өкмөткө анча кыйла бардык. Биринчи мына ошол сел келди, селди айынан башталды да бул. Ошту базары мана куруп бүтүрүп, эми көчүрүп атат. Ошо сел келгенде эле бизги да бузу берди. Бизди базар бузу берип, ошо мана 1 жылдан бери көчөдө жүрөбүз. Ар жер бул жак кийим, бул жак дарбуз, ал жак эт. Эмнеге ар кандай? Билбейбиз эми бир жерге жогору жактыкы да эми. Өкмөттөн сурандыңыздарбы? Жер бер, биз мындай көчүр деп. Ооба, сурап атабыз. Азыр жер берген, кылып атат, инвестор дагы чөчүп атат да эми, элдер барабы, барбайбы деп. Элдерди баардыгын бир жерге топтоп берсе, Инвесторлорду да коркутуп койсоңуздар керек да. Биз коркутабыз. Арабанда өзү баары жөнөкөй дыйкан элдер болсо. Бул коркута турган адамдын өзү жок бизде. Ал сиз эмне дейсиз байке? Базар боюнча бир жерге чогуу турсак жакшы болмок баарыбыз. Эми азыр бул жерде базар ар жакка таркап кетти да. Бир жерде бул жакта бир топ базар, бул жакта бир топ базар, бул жерде өзүнчө базар, баары ошол жайма базар болуп кетти да. Место болуп бир жерге баарын топ койсо жакшы болмок. Бул жерден эмнегедир буйрук чыкпай атабы? Эми буйрук чыккан менен дагы аткаруучулар өз ишин аткарбай атат да. Же адам өтө албайт, же эме машина өтө албайт, аябай кыйынчылык. Ооба. Көчкөнгө ыраазысыздар. Ооба, айла жок, эми тиричилигибиз бар да. Жер жок да? Жер жок, место жок, жер болгон менен эл жок. Жаңы базарга барайлы десек, эл барбайт ал жака. Ошо.
Урматтуу элдер, мага көңүл бурбагыла, ыйлагым келип кетти. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы эже? Деги эле бул базар эмне деген базар, билбейсизби? Аты жокпу? Өкмөттөн кандайдыр бир базарлар ачылса бармаксыздарбы? Ооба, барабыз. Кыйналып кеттиңиздерби? Кара суунун базарындай болгонду каалайсыздарбы? Ооба да, каалайбыз. Сиз эмне деп кайрылат элеңиз мына өкмөт башчыларына? Өкмөт башчылары эми жакшы иштеп атат азыр. Араванын эли үчүн мындай шарт түзүп берсе. Ооба, шарт түзүшкө аракет кылышат. Ал жакта чоң базарыбыз бар, Кайшамба деген. Ошака Кайшамба. Ошака аракет кылтат эми, бүтсө эле барабыз да. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, дал ушундай көчөлөрдө соода саттык иштери менен алек. Ой, Аллах, кечир алтыным. Ал жагы дагы кийимгече, бул жагы да кийимгече. Эми бул жагын көрсөңүздөр, бул жагында, бул жакта мындай коопсуздук деген нерсе болуш керек. Бул жерде коркпойт деле экен эч ким. Бул жерде кийимдер ушундай турат экен. Эмне дейбиз эми? Ай балдар, ай, могу жакта ким иштейт? Могу жерден коркпойсуңарбы? Жок. Ар жакка кулап кетпейсиңерби? Жок. Кийимиңер учуп кетпейби? Жок. Эмне, бул жакта базар жокпу? Базар бар. Кайсы базар бар? Араван базары. Араван. Ушул жер базарбы? Чайма. Араванда ушул жер базар экен. Мындай Кара суунун базарындагы чоң базар ачып бергенин каалайсыңарбы? Мындай бар жок нерсеси менен даяр каалайсыңарбы? Өкмөткө кайрыласыңарбы? Эмне деп кайрылат элеңер? Жакшы базар ачып берсе, ошол жерлерге. Урматтуу элдер, көрүп жатасыздар, могу жакта бул Араванын базары экен. Бул жагын көрсөңүздөр, мындай атта өтөбүз. Бул жерде аттайбыз, мындай нагып аттайбыз. Бул жактан унаалар өтөт экен, бул жактан унаалар өтөт, бирок кийимдерге чаңдар түшөт, бирок эми базардын жоктугунан ушул жерде турушат. Кандайдыр бир шарт түзүп, өкмөт инсандары базар ачып берсе, бул жактан мындай коркунуч жаратуучу нерселер бар экен. Саламатсызбы эже? Мына жакта кийимдер мондой кир болуп калат экен, жаңы кийимдер. Эми да кандай дейбиз эми? Шарттын жоктугунан ушундай кийимдерди тизип соода кылганга айла жок экен да. Андан тышкары могу жакта балдар чөмүнүшөт экен. Бул жака балким түшүп кетүү коркунучунда турушат. Бул мына кийимдерди тизип коюшат экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, дал ушундай кийимдер тизилет, ары жактан унаалар жүрөт. Бул жерге мондой базардын жоктугунан дал ушундай кыйынчылык заманда. Саламатсызбы эже? Базар ачып берсе чыга белеңиздер сиздер дагы? Биз да чыгабыз коебуз. Ушул эми Аравандын базары жагып атабы? Аравандын базары жок да, эми соодасы адамдары жакшы, орзанчылык. Өкмөттөн жер бербей атабы? Жер бермей апты. Жер төсөт берсе отурушат адамдар. Өкмөттөн жер берсе көчөт элеңиздер да, көчөр дейди. Монтип жолдо кыйналбай, Кыйналбай отурардык. Месте майда отур, мана тола десе толардык. Азыр эми базардын жоктугунан ушул жерге канча убакыттардан бери чыгып жүрөсүздөр? Bir aydan aşık oldu, 1-2-3 ay çıkıp kaldı. Aşı buzduğu işte boşlagandan beri başına akıl oturup bizler kaydı. Бул жакта машиналар өтөт экен, коркунуч жаратпайбы? Endi korkunçlu yaratış hem yaratады, endi özümüzge üşör bolabız da. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Араванда базардын жоктугунан коркунуч жаратса дагы дал ушинтип соода кылып алек. Кандай күн болгондо да эми бул тиричилик. Тиричиликти уяты жок дейт, монтип соода кылышат экен.
Отура бериң эже, отура бериңиз. Мына урматтуу эли журт, өзүңүздөр көрүп турасыздар, көрүп тургандай базардын жоктугу, бул жактын көчкөнү, могу жерде сүт сатып отурат, ары жагында эт сатып, бул жакта кийим, бул жагында курут, ары жагында балдар үчүн жей турган нерселер сатып отурат. Бул эмне? Эмнеге базар ачпай атасыңар? Бул адамдардын коопсуздугу деген нерсе болуш керек, көзөмөл иретинде деген нерсе болуш керек. Эч бир нерсе талапка жооп бербейт. Ушунча араванда бир жер жокпу? Ушуларды көчүрүп, ушулардын коопсуздугу, ушулардын эртеңки келечеги, үйдө олтурса эч кандай акча таппайт. Ушулардагы жан багышыбыз керек, тиричилик кылышыбыз керек деп дал ушинтип көчкөн, кандай дейм, көчкөн дубалдын артында соода кылганга мажбур болуп атат. Ушуларга бир шарт түзүп берсе өкмөт, эмнени карап жатасыздар, биз түшүнбөйбүз барго. Бери келе бериңиздер, мына ызnak. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул ызнактардын бүт баарын көрүп турасыздар. Эми бул Бангладештен деле айырмабыз жок калыптыр. Уят барго, уят. Араван эли, араван жетекчилери, акимдери уят. Тез күндө мунулорду көчүрүңүздөр. Булардын коопсуздугу кантип бир базарга көчүрө албайсыңар? Уят бул нерсечи. Эми бул кийимдерди чаңыганын карагыла, бул жактагыларды карагыла. Же могу жактан унасы өтө албайт, же ары жактан адамдар жакшы соода кыла албайт, же базар эмес, же жол эмес. Бул жерден жетекчиси кайсы жакта байке? Могу ушул зданиянын. Жетекчиси. Эмне кыласыз? Кайсы жакта жетекчиси? Бизге керек маалымат алышыбыз керек сизге. Отам. Сизби? Ооба. Бул жер полностью сизге карайбы? Ооба. Не дейсиз? Ай. Кызык го. Эми бул жер өкмөтпү же частныйбы? Билбейм мен. Билбейсизби? Качып кетти го, түшүнүксүз. Бул жак сиз билбейсизби? Мен койчу биринчи өзү тааныштырып мен. Ой, сүйлөтө койбой эле качып атсаңыздар эмне деп тааныштырасыз? Ачууланып атасыз, ачууланган эч качан жакшылык менен бүтпөйт. Ачууланба, Качан жакшылык менен бүтпөйт. Кызым эмне болду айтсаңыз өзү? Бул жер здание частныйбы, өкмөтпү? Ооба, частный. Өзүбүздүкү, ооба. Ошону эле сураганы келдик. Жок, частный эмес, өзүбүздүкү да. Биз сатып алганбыз да, биз 25 жыл болду. 25 жыл өкмөттөн сатып алыпсыздарбы? Немеден сатып алганбыз? Райпо саткан да. Райком? Ооба. Райком? Райпо. Райпо ал кайсы жакка карап калат? Райпотребсоюз. Өкмөттүкү да, Ооба. Өкмөттөн сатып алгансыздар, Ооба. Неме кызым анда айтсаңар, ушуну түшүндүрсөңөр кызым. Айланай, неме теге Бангладеш болуп кетипсиздер го? Мындай бир зданияга кирип мындай эме кылышса болбойбу элдер, а? Коопсуздугу теге эме бар экен, көпүрө бар экен. Бул жагынан кулап түшөйүн дейт экенсиз. Каерде көпүрө? Ону жериңиздерде бар экен. Ремонт болуп да бир жер. Каерде? Кайсы ремонт? Кайда турасыз? Ону жерде кийим сатып атышат го. Эме жокпу? Кумушай. Кумушай, бул жер Эме жокпу мындай бечараларга место берсеңиздер болбойбу? Место берип атып, бар күнү бергенбиз го. Ошол жерде место бердиңиздер бана. Ошо эмеден тиги көпүрөнүн жыглайын деген жерине. Карабайт да кызым ал жерлерде. Мына айлы өкмөт менен сүйлөшөм. Эми ошо бечараларга деле берип койгочу. Эми а бечараларга место берип койсоңор деле Кудайдан эле сооп болсуңар го, Немеде? Бул жер Аравандын центри болот. Азыр бүт ремонт болуп, жолдордо оңдолуп атышат. Жолдордо кеңейтип атат. Ошол үчүн кээ бир дөкөндөр бузулду, кээ бир үйлөрдү размерлерин чоңойтуп атат. Анан кийин бул жерде иштегендер баардыгын ичкерге алып келип мына жактан жай беришти. Эми бечаралар тиричилик кылайын деп жүрөт да. Ана жерден тиги бул жагы көл экен, дарыя экен. Да, чоң Араван сай деп коюптур. Бул жагына кийимдерди жайып коюптур. Эми капысынан жыгылып түшсө эмне болот? Анын коопсуздугу. Сен азыр эмне адрес менен келдиң да бул жерде? Биз ушул здания кыдырып жүрөбүз. Бар бекен, эмнеге өкмөт бербейт экен ушуларды деп кыдырып жүрөбүз. Жок, бул жерде биз Жок, кийинкилерде да кыдырабыз. Кийинкилерде кыдырабыз. Азыр могу жерде Акмай базарга кирсеңер, Акмай базарда уже аким өзү келип,
Елдерді ушул бардық елдерді уяк бияк 200 адамды ишкерге алып Ал келди. каерде Акмай базар? Жүр mesela göçet koyun aynen. Sen просто adresi bilmey girvarsın da. Men aile hükümetmesiyim ya. Men hakim emesmін. Өзүңүздөр күбө болуп көрүп тургандай бир жеринде картошка, пияз, экинчи жеринде тест атым, үчүнчү жеринде велосипедтер, балдар ойноочу оюнчуктар менен камтылган. Жердин тардыгы ачык айкын көрүнүп билинип турду. Бул талапка жооп бербегени айдан анык. Күбө болуп жатасыздар, но пияздар. Ушундай кылып бул жакта ремонт боло берет, мондой пияздарды сатабыз. Чогуу биргеликте барабыз. Мына көрүп жатасыздар, бул жерде нан, ары жагы пияз, бул жерде тапочкалар, бул жакта шпыргы, велосипед, бул жак шашлык, столовой, бүт бары комплект. Бир сезондо бүт барын таба аласың. Бул жерде же базар жокпу, же базарга жер жокпу. Мынакей татынакай кылып ушундай кылып бул жерине нан коюп коебуз, күндүн ысыгына кукуруз, бул жаш балдарга жей турган чупа-чуп деп коет, ушундай коюп коебуз. Деги эле буларга мындай шарт түзгөн инсан барбы? Шарт түзүп бересиңерби бул инсандарга? Булар дагы тиричилик кылайлык, биз дагы жамбагалык деп келет. Булардын ушул шартта иштеп жатканына өкмөт кандай карап жатасыздар билбейм. Саламатсызбы? Базар болсо көчөп элеңиздер. Чар дейді қызым. Мондай чаңда кыйналып жатасыздарбы? Кыйланып да. Да. Өкмөттөн, акимдерден базар бербей атабы? Yok, бізге бермейді қызым. Бізге бермей атты бала. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Буларга бир шарт деле түзүлгөн эмес. Эмне деп айтышымды мен өзүм түшүнбөй жатам азыр. Бул жерде жол курулуп жатат. Мына жерде мондой жерди казыптыр. Ошону менен эле биргеликте көрүп кетебиз. Мына жерге жаракка кетиптир. Бул жаракка эртең талапка жооп береби жокпу билбейбиз. Мына жерден ушундай кыйналып өтөт экенсиң. Эми бул жагында эле ошо менен биргеликте комплект деп коебузбу? Эми эмне дейбиз? Кайра эле кийим кече. Деги эле мына бийлик өкүлдөрү жана ошондой эле Араван районунун акими сиздерге кайрылат элек. Ушул элдерге шарт түзүп, жакшы жерге көчүрүңүздөр. Ал жактан жолдор оңдолуп жатса, чаң болуп, ар бири ар кайсы жакта отурат. Бул жакта столовой экен, тапочка, ар кандай экен. Уят барго уят, болгону уят. Өкмөттөн канчанчы жылдары алдыңыздар? 94 атамайя. 94-жылы өкмөттөнбү? Канчага сатып алдыңыздар? Апам билет да, атам өтүп кеткен. Азыр документаль өзүңүздөр өттү? Өзүмүздө. Ошондон бери иштетип келатасыздар, Дал өзүңүздөр күбө болуп көрүп тургандай, Араван районуна караштуу бул базар. Бул базарда ар кимиси ар кандай экен. Базарлардын шарты жок биринчиден, экинчиден кандай деп түшүндүрсөм барго. Бул алдыда ушундай стекло менен татынакай кылып жасалат. Бүт баары жасалыптыр. Ал арткы тарабында деген өкмөттүн немелери бар экен, зданиялары бар экен. Алар кандай деп түшүндүрсөм барго, мындай түшүнүксүз маселе да. Өкмөттүн зданияларын кимдир бирөөлөр частный ишкерлерге сатып жиберген. Бүгүнкү күнгө чейин бул ишкерлер эмнеге жазаланбай келет? Дал ошол убакта өкмөттүн ишкерлери кайсыл мыйзамга таянып сатып жиберишкен? Дал ошол өкмөттүн ишкерлерин бүгүнкү күндө жазага тартыңыздар. Бизди чакырган бул усталар биздин стройка иштерибизге бул контейнерлер тоскоолдук жаратып жатат. Бир эле биз эмес, бизден башка жөө жүргүнчүлөргө, унааларга бүт баарына тоскоолдук жаратып жатат. Эмнеге бир инсан келип бул жака кылчайып карап койбойт? Бул контейнерлерди алып чыгып кетсе болмокко, биздин ишибизге бүгүнкү күндө тоскоолдук жаратып жатышат деп кайрылат. Бул жер базар болгон экен. Негизи бул контейнерлерди аким, ошо администрация сиздер бир жерге жайгаштырып беришиңиздер керек да. Анткени дегенде патент, налог сиздерге төгүлөт. Ошол патент, налогтун эсебинен ушуларды бир жерге жайгаштырыш керек. Мына элдин баары содаларын тиги эмеге жолдун боюна алып чыгып алыштыр. Эми булардын стройка иштерине бул өтө кандай десем мен барго, өтө жаман